Ошон эже мен сизге кечүүнкү маекти улантыкым келип атат да. Кечүүн айттыңыз го, азыркы күндө хроникага каршы иштебей жатат, вообще хаос депчи. Ошонун себептерин сурабадым да сизденчи, эмнеге андай болуп атат депчи. Жок, хроникага каршы иштеп атат. Но биринчисин только даяр болгондор гана ошол информацияны туура чыгара алышат. То есть допуск болуш керек. А допуск у кого? У тех, кто готов дегендей десем болот. Анткени мисалы үчүн бул маалыматты алыш үчүн, Громче можно. бул маалыматты алыш үчүн суроо бересиң да. Суроо Хроника бергенде, каша. ооба, кандайча десем, бул материальный мирде сен отурасың, а хроника каша это как бы информационное поле, бирок мындай көзгө көрүнбөгөн информационное поле. Эгер жүрөгүң ачык болсо, оюң таза болсо, баскан турганың эми үлгү дебесем деле, бирок туура жолдо жүргөндөй аракеттер болсо, анда сен можешь подключаться, суроо бергенде ошондо сразу жооп келет. Бирок бул жооп кандай келет? Мүмкүн кетип баратып жолдон баягы знактар болуп калышы мүмкүн, белгилер да. Мүмкүн бирөөнүн сөзү аркылуу, мүмкүн баягы көзүңүн алдыңда кетип бараткан адамдар аркылуу болуп калышы мүмкүн. Же даже телевизор карап атып, бар да телевизор карагандар. Телевизор карап атып, тиякта бирөө бирдемке деп сүйлөп койду, ошол да маалымат катары болуп калышы мүмкүн. В основном ошондой да. Анан в основном бул кимдер, мисалы үчүн мен маалыматты берип атам, это постоянное подключение, да. Ошол маалыматты мен алып чыгарып анан айтсам болот. Бирок в основном остальной части десем, бул маалыматты туура кабыл алганга не получается, анткени на самом деле аякта хаос. Анткени буга чейин программа на разрушение көп иштеди да. Ошон эже ошондо например, жана төлгө ачкандар болуп атпайбы? Төлгө ачат, карта ачат деп атпайбызбы? Ошолордун баардыгы эле подключенный что ли? Здесь немножко вопрос глубокийраак болуп атат, анткени каналдар ар кандай да. Баягы катмар, алам деп айтып атпайбызбы? Ким кайсы этажга подключенный болсо. Вот ушуну уккум келген да мен. Ким кандай этажга подключенный. Если сен баягы материальный жактан чыга албай атсаң, өзүңдө проблема көп болсо, эч ким менен жакшы мамиле түзө албасаң, жашооңдо баары кыйын болсо, эң биринчи этаждан жогору сен көтөрө албайсың. Это астральный мирби? Это не совсем астральный, это более тоньше, более глубже, более выше, да. Анан есть уровень, уровень менен бөлгөнгө деле туура эмес, бул баягы адам катары эле көз караш болуп атат да. Анткени биз ойлойбуз биринчи этажда мисалы үчүн ким десем, сущности отурат деп коелу. Экинчи этажда, допустим, андан жогорураак жиндер отурат деп коеюн. Үчүнчү этажда ким, эльфы, гномы там сидят. Төртүнчү этажда мисалы үчүн аталар отурат деп, аталар деп көп айтабыз да. То есть ким кандай кайсы жактан маалымат алат. Эмне үчүн сущности деп айтып атам, негизи кайра ушул нерсеге кайталанып атабыз, анткени эң низкий уровень ошолор. Анткени адам туура эмес ойлонсо, адам бирөөгө кызганса, бирөөнү сынап атса, ошол эң самый низкий уровень менен бул сущностьке кирип баштайт, иштейт. Ошол резкое подключение, быстрое подключение болот. Бирок алар деле туура маалымат береби? Алар скорее на действие человека влияет. Анткени мисалы үчүн энергия жетпей атат адамга. Ошол энергия жетпеген энергияны каяктан бир жактан толуктатыш керек. Анан сөзсүз агрессия пайда болуп, жанында скандал жасап, арак ичкенге, урушканга, наркотиктерге, то есть зависимость. Эми мындай бөлгөнгө болбойт, бул чисто адам жагынан көз караштар болуп атат. Но это прямо жалпак сөз менен түшүндүргөндө примерно ушундай уровень болуп калат да. Анан дальше ушу менен
уровень ангелов, уровень там архангелов дегендей нерсе бар. Бирок ангел это кто? Это чистые души. То есть бул жашоодо, можно сказать, святые, эмне десем болот, баягы таза ой менен, таза иш менен жүргөн адамдар, вот они становятся ангелами. То есть они тияктан байланыш болуп уже келиши мүмкүн. Тилге ачкандардын баары эле айтат го, мен туп-туура айтып атам, мен жогорку жактан информацияны алып атам депчи. Эми тилге ачкандар баары кандай болот да? Просто мен ошону да угуп калгам да. Но в основном Этаж кылып 7 этажга бөлүп, анан ар кайсы этаждан өзүнүн сознаниясына жараша ошол этаждан информацияны алып берет депчи. Но каждый уверен, что подключен эмеге депчи. Конечно, Акашага деп. больной человек же никогда не скажет, что он болен. Поэтому, конечно, ну, это же граница с шизофренией, в принципе, пограничная версия. Она, конечно, сен аябай туура маалымат берип атсаң, ну, кто-то Уверен, просто өзүнүн туура берип атканына да. Ну, бул жакта немножко это размазанная была информация десем болот, анткени на самом деле кто куда подключен. Ошондо бул как интуиция катары иштеп атат да, туура? Да. Как интуиция. Но не как сезим. Потому что сезим менен сен уже вообще башка уровень чыгып кетесиң. Это высокий уровень, Это сезим уже деген. более высший уровень. А интуиция деген разве сезим эмеспи? Не совсем. Интуиция сен ушул жолду как бы түшүнүп эметип атасың, бирок сезим это более глубже десем болот го. Сөз менен мындай жалпак сөз менен түшүндүрө албай атам, кыйыныраак. Смотрите, например, бизде кыргыздарда илгери деген бүт кайып дүйнө менен жашаган го. Бул куда подключение? Кайып дүйнө деген. Кайып дүйнө в основном уровень аталар. В основном уровень аталар, в основном баягы арбактар менен сүйлөшүү. Башкача эмне дейт, арбактар эмес. Арылар дейби. Башкача дагы сөз бар экен го. То есть это в основном аталардын уровень. Это те души, которые кетишти, предки дей берейин, баягы ата бабалар. Ошолор менен ошол уровеньге подключение. Бирок азыр мындай обратная связь жок да. Анткени 2008-ден бери баштап бул уровеньдер баары бирикти да. Ошол жерде деле мына биз жашап атабыз, басып атабыз, эметип атабыз. Ушул эле жерде гномы, эльфы, баягы жомоктон жүргөндөр, аталар бар болушу мүмкүн. Но опять-таки ким кандай уровень иштейт? Кто подсказывает, да? То есть уровень допуска. Бирок азыр деген элдердин сезимдери күчүп атат, эмеси интуициясы күчүп атат деп атабыз го. И при этом шизофрения растет. Галлюцинациялар көп болуп атат. То есть бuyakta адекватная болуш керек. Это очень персонально, индивидуально, да. То есть адекватно. Анткени мисалы үчүн пациенттер келет кээде, бул такой случай. Мен дейт бир жерге кирип алып, үндөрдү угуп атам. Кыркырап атат, бирөө сүйлөп атат, бирөө сөгүнүп атат. Ну, то есть одно понятно, что кайсы уровеньге түшкөнүн. Но опять-таки это вот очень погранично, там индивидуально караш керек бирөөнө. Ну, значит, бардыгыбыз уже параллельно жашап аткандан кийин однозначно эле баарыбызга эле информация келип атат. Но опять өзүнүн адамдын ички дүйнөсүнүн уровенине жараша информация алып атат, Все, сон Кушан эже. Керемет. Сизге сүйүү, мээрим, ыраазычылык.